Нарын районунда сел жүрүп Куланак айылындагы үйлөрдү суу каптады. Assalomu alaykum Qirg'iz elim, qandaysыңар, жақсысыңар? Ушул Ынтымақ көпүрөсү Жалал-Абад областы жаңга ачылган көпүрө. Мына көпүрөнүн акыбалын карап койгула эми. Урматтуу жогорудагылар, мына карагылачы. Кандай түшүнсөк болот муну? Жарылып кетириша. Өзгүндө кайрадан сел жүрүп, жолду бөгүп калды. Ош облусуна караштуу Өзгүн районунда сел жүрдү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда Мырзаке Карашор Оона жолунун 50-чакырымында жан катуу жаагандыгынан улам жолго сел түшүп, каттам токтогон. Ал эми Өзгү Чыгырды Алдар министрлигинин маалыматына караганда 11-июль күнү саат 9:30 чамасында кайрадан Мырзаке Карашор Оона жолунун 52-чакырымында Жамантал тилкеси 2000 метр куб суусулар каптап, жол жабылган. Техникалардын жардамы менен буга чейин жүргөн сел калдыктарды тактап айтканда, унаа жолдун 47-чакырымы тазаланып, каттам бир тараптуу ачылган. Бирок 11-июлда саат 9:30да кайрадан 52-чакырымда суусулары жүрүп, каттам жабылган. Тазалоо иштеринин натыйжасында 800 метр куб сел калдыктары тазаланды. Унаа жолу жабык. Маалымат булагы Турмуш. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Нарын районунда сел жүрүп Куланак айылындагы үйлөрдү суу каптады. Кечээ 11-июль күнү саат 20:40 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Нарын районунда сел жүрдү. Бул тууралуу УКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Нарын Байетов Уна жолунун 45-чакырымында орнотулган темир бетон шагекчесине суулар батпай ашып, Куланак айылынын 4 үйүн короолорун суу каптаган. Жабыркагандар жок. Тазалоо иштери бүгүн 12-июль күнү жүргүзүлөт. Маалымат булагы Турмуш. Бакиевдин апрелчилерге арналган тигүү фабрикасынын курулушу башталды. Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталды. Анын жерин мамлекет бөлсө, Бакиевдер 1 миллиард сом бере турганын айтып жатат. Мекенинде 30 жылга соттолгон качкан президенттин мындай планын апрель окуясында жакынын жоготкон жана жабыркагандардын бир дары сындап, өтө шектүү иш катары баалашууда. Маалымат булагы Азаттык радиосу. 7 апрелде 87 киши Чаламанын чак түшүндө табияттын кырсыгынан эмес, өзүбүздүн шайлап алган ажообуздун оогунан өлүп атат. Анан каяктагы кум жөнүндө сөз болушу мүмкүн.